Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү теманын жалпылама аты Гундар, кыргыздардын бабасы, же Атилла, кыргыздын улуу баатыры. Эми бул тема кыргыз тарыхында жаңы деле эмес. Бирок 2-3 жерде мен конференцияларда баяндама кылдым эле. Ошондо 5-6 киши тарыхчылар арасында каршы чыккан жок. Бул гундар биздин эч кандай бабабыз эмес. Эч кандай бизге тиешеси жок деп. Эми аларга башталганда эле мен жооп берип коеюн. Анткени алар жанагы история сабактарды жакшы көңүл бурбай койгон болуш керек. История, тарых программасында кыргыз мектебинде 6-класста жогорку окуу жайларда бул тема жазылып турат. Окуш керек деп. Гундар кыргыздардын бабасы деп. Эми кыргыздардын деле накта бабасы эмес, гундар бүт түрк элдеринин бабасы деп турат ал тема. Бүт түрк элдеринин бабасы десе, анда кыргыз деген эл биздин элибиз, ал сөзсүз шексиз биз түркчө сүйлөгөн элбиз. Ошондой болсо, түркчө сүйлөгөн эл болсок, биз анда гундар биздин түздөн түз биздин бабабыз болуп чыгат. Ошондо айтса болот, гундар кыргыздардын да бабасы деп. Мисалы, мектепте окутат экен мынау учебно-методический рекомендация программага. Программанын негизи да ушул. Түзүлгөн педуниверситет Арабаевада түзүлгөн 2011-жылы орус тилинде түзүлүптүр. Бул жерде турат бир тема. Империя гуннов. Практика свидетельствует, что часть хунну, пришедших в Европу в IV-V веках, европейцы называли гуннами, являлись общим предком родственных тюркоязычных народов. Же, мана кыргыз тарыхы, кыскача энциклопедия, мектептер үчүн авторлары Урстанбеков, Чороев, 1990 жылкы. Хундар, гундар, түрк элдерин байыркы ата теги. Биягында да кошумча турат. Батышка жылган түндүк хундардын айрым топтору Европага чейин журт которуп, жана өзүнө башка көчмөн урууларды сиңирип отуруп, жаңы гундар уруу бирикмесине айланган. Мектептин программасы окуш керек деген. Же Чоротегин Өмүрбеков кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхы 1997 жыл 6-класстын окуу китеби. Турат бул жерде жазылып. Түрктөрдүн тарыхый бабалары хуннулар, тили тектеш калктарыбыздын тарыхта белгилүү болгон орток бабалары хуннулар эле. Же ошол 6-класстын тарых китеби Чоротегин Өмүрбеков Марченко орусча. Хунны — исторические предки тюрков. Тюрков болсо биз деле түрктөрбүз да. Общими предками народов, говорящих сейчас на родственных тюркских языках, были хунны. Одной из ветвей этого народа, поселившуюся в Европе в IV-V веках нашей эры, европейцы назвали гуннами. Бул китепте көрсөтүлүп атат дагы. Гунны в Дакии. Дакия деген жер ал бүгүнкү Румыния. Же ушул эле китепте дагы андан да кошумча айтылып атат. Кыргызские, хунские племена перемешались вместе и представляли один народ деп мына. Ошондой мааниде жазылып турат бул жерде. Же история Кыргызстана, Пласких, 6-класс. 6-класстын окуу китеби орусча. В первом тысячелетии до нашей эры на историческую арену в Центральной Азии вышел народ хунну, сложившийся из монголоидных аборигенов и европеоидных выходцев из Северного Китая. В Европе известных как гунны. В середине IV века гунны начали движение на запад и пришли в Европу. Бул жерде Атилла жөнүндө абдан көп маалымат берилип атат. Атилла был вождем гуннов, оставил о себе память почти мифическую. Его имя Атли. Известно, что одного из сыновей Атилы звали Тенгиз или Чингис. Германизированная форма Деңгизих. Жазылып турат бул жерде.
Гундар бүт түрк элдерлик түркчө сүйлөгөн элдердин бабалары деп. Бул мектептин программасы, жогорку окуу жайлардын программасын көрөлү. Мына история Отечества, краткий курс, история Кыргызстана. Авторлар Варапаева, Жунушалиев, Плоских. 2008 жыл жогорку окуу жайларга арналган китеп. Мир гуннов в 3 веке до нашей эры в степных и полупустынных районах от северных границ Китая до Байкала окреп тюркоязычный племенной союз гуннов. Хунно. В пределах державы гуннов начали свое развитие многие народы тюркского корня. В IV веке гунны достигли реки Дунай. Здесь они образовали центр сильного государства, границы которого простирались от Волги до Рейна. В V веке это государство возглавил могучий вождь Атилла. Правил 434-453 года, которому платила дань Римская империя. Осмонов жогорку окуу жайларга арналган жогорку окуу жайлардын программасына ылайык түзүлгөн окуу китеби «История Кыргызстана» орусча экен. Бул жерде турат «Хунны исторические предки тюрков» деп. Андан да тышкары Атилла мына сүрөтү менен турат. Атилла, Адилхан, великий вождь гуннов в 453-453 годах. 433-453 годах. Период правления Атиллы хунская держава с центром в Панонии, включавшая Гостготов, Гепидов, Герулов, достигла наивысшего могущества. В преданиях высказывается гипотеза о том, что по завещанию Атилла, его прах похоронен в Высокульской котловине, в ущелье Джуку, где он родился. А кыргыз деп турат Атилла. Ошол Осмонов кыргызча жазган окуу китеби жогорку окуу жайлар үчүн. Мына хундар кыргыздардын бабасы. Же мына жогорку окуу жайларга арналган «История Кыргызов и Кыргызстана», Плоских, Жунушалиев, Абдрахманов. Булар кичине башкача берип атат да. Согласно новой гипотезе известного кыргызского ученого-лингвиста Бекбалаева, Кыргызы в период великого переселения народов 2-5 века совместно с гуннами, кыпчаками и сабирами, возглавляемые Атиллой, участвовали в крушении Римской империи. Ошо менен дагы бир айтып кетейин, гундар түздөн түз бүт түрк элдердин бабасы. Biz Türk elbis kırgızlar, ошол үчүн биздин да бабабыз. Анын аягында мен далилдеп кетейин. Мен үчүн түздөн түз биздин бабабыз деп эсептейбиз. Анткени баарынан көбүрөөк гундардын таасири бизге тийген. Гётенин бир жакшы сөздөрү бар. Немисче ал мындай угулат. Die Vergangenheit is the Heimat der Menschen Seele. Адам жүрөгүнүн төркүнү өткөн мезгилдерде жайгашат. Кыргыздардын жүрөгүнүн төркүнү өткөн мезгилде жайгашканы бул 2200 жыл мурун. Аны биз баарыбыз билебиз. 2003 жылы кыргыз мамлекеттүүлүктүн жылы деп жарыяланган. Баарыбыз ошондо майрамдаганбыз. Бир жыл 2200 жыл кыргыздардын мамлекети мурун бар экен деп ошондо бизге маалым болгон. Ошондо 3 академик Аскар Какеев, Владимир Плоских, андан жана Жеңиш Жунушалиев далилдеп берген. Кытайдын жылнаамаларында, ошо жазууларында ошо жерде жазылат экен, жазуу бар экен. Кыргызстар деген мамлекет эл бар экен, кыргыз деген этноним бар экен. 2200 жыл мурун ал ошол жанагы түштүк Монголияда же түндүк Кытайда ошол жерде бар болуптур ошондой мамлекет деп далилдеп берилген бизге. 2003 жыл биз абдан аны баарыбыз билебиз жакшы эле. Ошону менен азыр мына сыймыктанса деле болот. Мен өзүм абдан ага сыймыктанам. Анткени биз ушул өзүбүздүн тарыхый жолубузда биз 7 мамлекет түштүк. 7 мамлекет түштүк. Мына санап берейин кыскача эле. Биринчи мамлекет жана 2220 жыл мурун, эми андан азыраак көбүрөөк болуп калды. 2235 жыл, 40 жыл мурун жанагы түндүк Кытайда ошо жерлерде биздин мамлекетибиз бар болчу. Экинчи мамлекетибиз мына азыр далилдеп аткан 4-5 кылымда
Европадағы гун империя, гун қағанаты борбору Маджаристанда, Венгрия, бүгінгі Венгрия ошол жерде жайгашкан. Үчүнчү мамлекетибиз баарыбызга бул маалым 6 кылым Енисайдагы кыргыздардын мамлекети. 4 мамлекетибиз 7-8 кылымда Енисай жана Алтайда Барсбек түзгөн мамлекет. Анда бизге баарыбызга бул маалым. 5 мамлекетибиз Түштүк Сибирде, Алтайда, ана Монголияда кыргыз улуу бийлиги деген мамлекетибиз бар болчу, чоң мамлекетибиз бар болчу. 100 жыл турган мамлекетибиз бар болчу, андан да көбүрөөк. 6 мамлекетибиз баарыбыз билебиз, Кыргыз Совет Социалисттик Республикасы. Жакында эле биз ошол жерде дагы жашап калдык. Эми 7 мамлекетибиз азыр баарыбыз жашап атабыз. Бүгүнкү эгемендүү Кыргыз Республикасы. Эми биз кызыктарбыз 2 мамлекетке, гун каганатына, гун империясына, чыгыш Европада ошол жерде түзүлүптүр, ошол жерде болуптур. Борбору Маджаристанда, Венгрияда жайгашыптыр. Бул гун империя каганаты болгону, кыргыздар ошол жерге жүргөнү бул европалык жылнаамаларында жакшы берилет. Бирок Азиядагы тарыхый жазууларда ошол мезгилде кыргыздар жок деп баяндалат. Кыргыздар биякта жок болуп кетет. 5 кылымга такыр жок. Мына ошол эле Бернштам, бул улуу совет орус окумуштуу тарыхчы Бернштам жазып турат. Китебинде «Избранные труды по археологии и истории Кыргызов и Кыргызстана». После II века о кыргызах нет никаких сведений о исторических летописях в азиатских и в китайских источниках. До 7 века. Ошол Бартольд деген немец окумуштуу. О судьбах кыргызского народа в первые 5 веков нашей эры нет, по-видимому, никаких сведений. Только они появляются, сведения о них появляются в VI веке, когда возникает кочевая империя турок-огузов. Батманов был тарыхчы эмес, тилчи, Юдахин менен ошо катарында Юдахин, Поливанов, Касым Тыныстанов, ошолордун катарында бир турат, академик, Россиядан келип бизге иштеген бул жерде биздин академиябызда. Бул кыргыздын тилин биринчи изилдеген ушул киши болчу. Юдахин экөө бир болуп. Юдахин сөздүктү изилдесе, бул фонетика менен грамматиканы изилдеп чыккан. Анан бул жазып атат: со 2 по 6 веке нет точных данных о расположении киргизов. Современный киргизский язык деген китепте. Ошол эле мезгилде мына карап атабыз, тарыхчылар, тилчилер айтып атат, далилдеп атат. Эми маалымат кыргыздар жөнүндө жок. Азияда кыргыздар Европада чыгып атат. Мына Хоннен деген китеп, Герман Шрайбер, чоң гунолог деген гундардын проблемасынын үстүндө иштеген киши, илимий проблемасынын үстүндө иштеген кишинин аты гунолог. Гундар Европага келди. Или Флюстан, Зибенстромландтан, или деген дарыядан, анан Жети суудан келди. Балкаш жактан келди деп жазып атышат. Бул жазып атат. Анан бул киши дагы баяндап атат. Атиланын аты Адыл экен. Бүт гундар көпчүлүгү 90% түркчө сүйлөчү. Байыркы түркчө сүйлөчү. Тили байыркы түркчө болчу деп. 57-жылкы китеп. Же Иштван Бона, бул маджар, венгр, бул да чоң гунолог, бул өзүнүн китептеринде далилдеп атат. Мына негизги китеби ушул, Das Hurenreich дейт, Гунская империя. Ошо келгенде, ошо мезгилде келген көчмөн элдер, Европага келгендер, биз карап чыкканбыз, изилдегенбиз. Же кыргыз болуш керек, же монгол жакка тартыш керек. Бирок бүт баары карап чыксак, бул мына кыргызга тартат дейт. Кыргызга окшош дейт. Монголго окшош эмес, кыргызга окшош дейт. Глайчден киргизин дейт. А Баскаков, Николай Александрович Баскаков, Москва, 62-жыл, китеп «Введение в изучение тюркских языков» изилдеп чыгат. Түрк тилдердин баары гун тилдер дейт. Икке бөлүнөт дейт. Западно-гунские языки и восточно-гунские языки.
Вот восточно-хунская или восточно-гунская ветвь тюркских языков, она состоит из многих разделов, но один из ведущих разделов ответвления является киргизская кыпчакская группа языков, объединяющая древнекиргизских и два современных языка, киргизский и алтайский. Түзден түз деп жазып атат. Түрктөр баары гундар деп. Илимпостор ушу гундар келген гундарды булар түркчө сүйлөчү, кыргыздар болушу ыктымал деп баяндап атат, жазып атышат. Эми бул идея биздин өзүбүздө деле бар. Кыргыздарда баарыбыз билебиз, Адыл хан, Атилла хан, Санжарабыз да бар, кийин бул айтылат, ал жөнүндө мен айтып кетем. Бирок биринчилерден бул проблемага биздин белгилүү жазуучубуз, чоң ойчулубуз Чыңгыз Айтматов бул жөнүндө, гундар жөнүндө көп оюн билдирет. Мына китепте Аскадан калган аңчынын ыйы деген китепте гундарды изилдешибиз керек, накта кайра билип чыгышыбыз керек. Гундар деген ким? Анткени бул биздин бабабыз деп бул Чыңгыз Айтматов жазып атат. Чыңгыз Айтматов биздин Даңазалуу агабыз эки тилде жазган. А мына кыргызча окуп берели, кыргызчасын окуп берели. Кыргызчасын. Аттилла. Биздин тарыхый жекече ой санабыздын эки жолу биздин санабыздын ренессансы менен кайра жаралат. Эдил Атилла бабабызды дагы бир жолу мына таандык аффикс турат. Төл тарыхыбызга дагы бир таандык аффикс турат. Киргизип адабиятта кайталангыс Орошон образын жаратып, эли журту менен кайрадан жүздөштүрүшүбүз керек. Мына 6 жолу бир эле сүйлөмдө көрсөтүлүп атат. Биздин, биздики деп, Атилла деген биздики. Биздики кимдики? Кыргыздардыкы. Биздин Даңазалуу агабыз муну көрсөтүп атат. Жазуучубуз, биздин жердешибиз, ойчул, философ Чыңгыз Айтматов муну көрсөтүп атат. Эми мындай айтса болот, мына ушул лекциялары мен өткөзүп аткан лекцияны, окуп аткан лекция, жазган жазууларым, китептерим бул бир эле кичинекей кадам биздин Даңазалуу агабыздын мына айтып кеткен осуятын аткарганга. Гундар биздин бабабыз. Аны биз да кайрадан изилдешибиз керек. 7 далилибиз бар бизде. 7 далил менен көрсөтөбүз. Гундар биздин бабабыз, Атилла кыргыздардын улуу баатыры деген идеяга, ошого ойго 7 далилди келтиришибиз керек. Ошондо идея тастыкталат. Эми биринчи далил мына терскей жана күнгөй алиби, терскей же күнгөй деген сөздөрдү тырнакча кылалы. Бул мындай да, Азияда ошол мезгилде 5 кылымда кыргыздар жок болуп кетти, Европада чыгып атат. Биякта алиби жок, биякта алибиси бар. Атилла жөнүндө эми аларды предания, саги, легенды, мифы деп коет. Европада эмес, да кыргыздарда да көп калды андай. Жана уламыштар, санжаралар, гундар жөнүндө, Атилла жөнүндө. Анда кийин айтып кетем. Бул да өзүнчө бир далил, үчүнчү далил. Төртүнчү далил дагы көрсөтүлөт биякта. Кыргыздын музыкасы, кыргыздын күү түзүлүшү Европалык күү түзүлүшүнө окшош экен. Лат такт жагынан. Эми лат такт деген жагынан музыканын өзүнчө бир түзүлүштөрү. Ошол лат такт менен биздин музыкабыз Европалык музыкага биринчи иретте немистердин музыкасына окшош экен. Атайын диссертациялары бар. Ошону далилдеп беришти бизге. 5-чи далил жанагы артефакттар жөнүндө. Артефакттар бул музейде турган буюмдар, музейде көрсөтүлгөн буюмдар. Биздин буюмдар, атка тиешелүү жабдыктар, эркекке тиешелүү согуш куралдар, аялдарга тиешелүү жазалба баалуу буюмдар, аны үйгө тиешелүү чөйчөктөр, кумгандар бизде турган, биздин музейде турган. Анан Европада турган, Мажарстанда музейде, көлдүн жанында гунология музейинде турган абдан окшош. Эки маска, алтын маска, бет чапкыч, абдан жогорку ак сөөк кайтыш болгондо анын бетин алтын маска менен, алтын жана жапкыч менен жапчу экен.
Ошондо биздин алтын жапкыч биякта Шамшыда табылган. Анан тетиги Европада табылган Бома деген жерде, Мажарстанда. Абдан окшош, бизден окшош. Аны тастыктап беришкен германдык эмелери, германдык археологдор келип биякта. Эмеси бар биздин музейде, документи бар анын. Европадагы ат жылы медали табылгандар, музейде тургандар. Бизде де жакында бир 2 жыл мурун ат жылы медали табылды, бирок университетте мен иштейм өзүм Кыргыз-Славян университетинде. Бизде тарыхый музейибиз бар, бирок бизде $3000 акчабыз жок болуп калды. Ошо ат жылы медалды сатып алганга. Сатып албай калдык. Бирок анын баарын издеп чыктык, карап чыктык. Бүт жанагы мындай айтканда жазуулары, описаниясы бар. Эмеси кандай эмнеден турат. Өкө тиги окшош экен. Биздин ат жылы медали итиякты Европада табылган ат жылы медали окшош экен. Ошондо жана Осмонов тарых жазгандай Атилла ханыбыз жууку Капчыгайдын жээгинде ошо суу ошол жерде коюлгандыгына ишенсе болот экен деп ойлойм мен. Бул жерде 6-чы далилибиз бар. Тил окшоштугу. Немис тили гот тилинен пайда болгон тил. Биз болсо гундардан пайда болгон элбиз, биздин тилибиз гундун байыркы тили, бизге башкача кыргыз кыпчак тили. Ошондон пайда болду биздин тилибиз. Аны ошондо бүгүнкү кыргыз тили менен немис тилинде ортосунда абдан көп окшоштугу. Ал жөнүндө атайын бир лекция айтам мен. Мына биз орус калк менен бир жашап атабыз, 150 жыл жашап атабыз. Бирок окшоштук, тил окшоштук абдан аз. Мына санап эле кирейин. Шеренки, ал шерники, спички. Ирет, это ряд орусча. Кемсел, орустун камзол, ана сөздү азыр пайдаланбай да калдык. Момпосуй, конфета, момпаси, аны да пайдаланбай калдык азыр. Тамеки, орустун табак деген сөзү. Чиркөө, церковь, самовар, самовар, бөтөлкө, керебет. Башка сөз таба албай койдум, мен издеп таба албай койдум. Ашып кетип бир 10го жетпейт биздин орустар менен 150 жыл бир жашайбыз. Бул эмне билдирет? Тилдер көп бири-бирине тыкыз болгон жок. Тарых жөнүндө абдан көп мындай макал лакаптар бар. Афоризм деп коет. Тарых өзүн кайталайт, тарыхчылар бири-бирин кайталайт. Бүгүнкү лекциябыз соңуна чыкты. Окканыңызга чоң рахмат. Эми жолукканга чейин саламатта калыңыз.